ислам мамлекеттеринде ислам дининен башкача көз карашты же башка динге ишенгендерди же такыр эч бир динге ишенбей атеист болгондорду куугунтукка алып кысымга алышат. Ошондой куугунтукка алынган адамдардын бири Египеттик адам Египеттен качып барып Европадан качкын макамын алганы жүргөн экен. Анан ошол адамдын азыр окуясына угуп көрсөк, көңүл буруп көрсөк. YouTube'га кирип ex-Muslim defends right to asylum деп жазсаңар чыгат. Мога кирип көрөлүк. Бул англисче сүйлөйт, мен кыргызча которуп берейин. Of the Swedish migration authorities. My name is Omar Makram. I'm an ex-Muslim atheist from Egypt. I face threats from both individuals and the authorities on account of my views on religion. Мен мурдагы мусулманмын. Жана өзүмдүн өлкөмдө жүргөндө өзүмдүн исламдыкына окшошпогон атеистический көз карашым үчүн куугунтукка алынгам. Мусулмандар тарабынан дагы, катардагы жана бийлик тарабынан дагы куугунтукка алынгам дейт. Which are punishable under the Egyptian blasphemy law. In Egypt, as many other Muslim majority countries, atheists and ex-Muslims and anyone who holds unconventional views on Islam is systematically persecuted. Египетте башка мусулман өлкөлөрүндө эле эгерде исламдыкынан башкача көз карашты кармансаң же атеист болсоң, анда сен систематически бийлик тарабынан дагы, жөнөкөй мусулмандар тарабынан дагы куугунтукка алынасың дейт. Бул Египеттен Европага барып, ислам динине ишенгендерден куугунтук көргөнүн, алардын башка диндегилерге болгон көз карашын, мамилесин көрүп, анан Европадан качкындык макамды издеп жүрөт. Европага барып, азыр өзүнүн ислам динине же Куранга болгон мамилесин көргөзгөн атат. Азыр ошого көңүл буралык, кыскартып өзүңөрдү ачып көрүп алсаңар болот. Desecrating a copy of the Quran, which is considered the highest form of blasphemy in Islam. And this is what I will do now. Ислам өлкөсүндө, анын ичинде Египетте дагы Аллахка эң чоң акарат келтирет деген бул Куранды тебелеп тепсөө. Казыр мен ошол ишти кылам дейт. First, some spitting, a little bit of ripping, and trampling. And at the end of this video, I will be burning the Quran. Эми бул видео бүткөндөн кийин бул Куранды мен өрттөп жиберем дейт. Өзүңөр көрүп аткандай, бул адам исламга тийишип, мусулмандардын сезимдерине оскорбление же бир жаман нерсе кылайын деген максатта кылып аткан жок муну. Бул өзү Египетте төрөлгөн, ошол жакта чоңойгон, өзү египеттик, бирок исламга ишенгендерди мусулмандардан тарабынан куугунтук көргөнүнөн, азап көргөнүнөн, анан Европага качып барып, ушул ишти кылып атат. Мусулмандарды ошондой аң сезимин төмөн кылып, жек көрүү менен кастык, киши өлтүрүүнү, башка динге ишенгендерди куугунтуктаганды үгүттөп үйрөткөн китеп бул Куран. Ошондуктан бул өзүнүн Куранга болгон мамилесин ачык көргөзүп атат. Мен бул китепти жана бул динди мен сыйлабайм. Мен муну тебелеп тепсейм деп. Бул бир гана адам эмес.
YouTube'га кирип англисче жазсаңар, Desecrating Quran деп жазсаңар, толтыра чыгат. Құранды мынтип өрттеп аткандары, түкүрүп атканы, тебелеп атканы буту менен. Башка өлкөлөрдү, Европаны, Америка же башка жакта айтпай эле коелук. Биз Аравияны эле карап көрөлүчү. Аравиянын өзүндө Куранды пачкалап алып барып мусорго ыргытып атышат. Арабтар өздөрү. Аны дагы YouTube'дан, интернеттен карасаңар, табасыңар. Мына азыр биз кирип көрөлүк ошолордун бирине. Мен жогоруда айткандай, YouTube'да көп санда бар Куранды тебелеп тепсеп аткандарын. Бирок мен атайын ушул каналды алып көргөзүп атам, анткени кээ бириңерде ишенбеген бир күнөм саноо пайда болушу мүмкүн. Бул жөн эле жалган маалымат берип атабы деп. Бул өзүңөр көрүп аткандай мусулмандардын өздөрүнүн массалык маалымат каражаттары. Мына Shia World News. Мусулмандардын өздөрүнүн каналы. Ошолор өздөрү мындай кабарлап маалымат берип атат. Video was released on several issue media networks showing the desecration of the Quran in the city of Khaybar, some 160 kilometers to the north of Medina. Social media users have condemned the incident. Саудовский Аравияда Медина шаарынан 60 километр алыстыкта жайгашкан жерде Куранды пачкалап алып барып мусорго ыргытышыптыр дейт. And called for bringing those behind it to justice. According to RT Arabic, the Saudi Ministry of Islamic Affairs has also slammed the incident and vowed to pursue the issue and punish the perpetrators. In recent years, there have been numerous cases of disregard for the sanctity of the Holy Quran in Saudi Arabia. They ranged from discarding Qurans and drainage systems to desecration of Quran by prison guards. In 2017, a large number of copies of the Holy Quran were found discarded and the street drainage system in one of the district of Taif. In 2014, a Saudi citizen found torn copies of Islamic Quran'da mintip мусорго алып барып пачкалап ыргыткан бир нече жолу кайталанган дейт. Кээ бир жолкусунда канализационный трубага алып барып ыргытып ташташкан дейт. Кайта алып барып пачкалап алып барып ыргытып атышат. Саудовский Аравиянын өзүндө. Дагы бир каналды карап көрөлүчү. Бу дагы мусулмандардын өздөрүнүн телеканалы, мына Shia World News. Анан алар кандай маалымат берип атат? A large number of copies of the Holy Quran have been recently found and discarded in the street drainage system in one of the district of Taif, Saudi Arabia, report said. According to Tunisian daily Al Jarida, a 13-year-old boy found the copies and his father informed the police. Footage of the copies of the Quran found in street drains was broadcast on NBC satellite network, sparking anger among viewers. Мында дагы ошол Саудовский Аравияда бир нече жолу Куранды мусорго ыргытып, канализационный трубага алып барып, коробкалап алып барып төккөн окуялары кайта кармалды дейт. Мына Куранды жада калса Саудовский Аравияда дагы мусорго алып барып, канализационный трубага алып барып ыргытып атышат. Ушуга жазган комментарийлерин карап көрөлүчү. Өзүңөрдү ачып алып карасаңар болот. Ушуну эле орусча которуп бер десеңер, которуп берет Google. Аны окуп көрсөңөр да. Мындай дейт: Для Корана нет лучшего места, чем это. Куран үчүн мусордан өткөн жер жок. Анын орду ошол жер дейт. В конце концов, арабы поняли, что Коран был книгой откровения Мухаммеда. Эми арабтар түшүнсө керек, буну Мухаммед ойлоп тапкан гана китеп экендигин эми арабтар түшүнсө керек дейт. Куран бар жерде сөзсүз адамдардын ортосунда жек көрүү, кастык, өч алууну үйрөтөт. Башка диндегилерди кысымга ал, кыйнап исламды кабыл алдыр, кабыл албаса өлтүрүп ташта, өлсө көмдүрбө деген окутууларды үйрөтөт.
Анан биздин өлкөдө азыр ислам салыштырмалуу жаңы кирип, адамдардын көпчүлүгү исламдын чыныгы жүзүн билбейт. Бул кандай коомго коркунуч алып келет, жаман нерсе алып келет. Терс жака үндөрүн адамдар терең аңдап биле албайт. Ал эми кылымдардан бери ислам мамлекетинде жашап келаткан ошол эле Египет, Аравия, мына Аравиянын өзүндө муну пачкалап алып барып ыргытып атышат. Мусулман өлкөлөрүндө мындай кылган иш үчүн өлтүрүп салат. Бирок ошого карабастан демонстративный түрдө алып барып ыргытып атышат. Бул Куран деген жаман китеп. Коомду бузат, булгайт. Адамдарды бири-бири менен уруштуруп, жек көрүү, кастыктап келип, бири-бирин өлтүртөт деп муну демонстративный түрдө алып барып мусорга ыргытып атышат. Көбүнчөңөр бул жөнүндө билбейт болушуңар керек. Ошондуктан силерге дагы маалымат катары айта кетейин. YouTube'га кирип, исламдын чыныгы жүзү деп жазсаңар, могул канал чыгат. Исламдын чыныгы жүзү деген. Анан ушул каналга кирсеңер, ушул каналды мынтип ачсаңар, киресиңер, анан мунун ичинде көптөгөн видеолор бар. Астынан баштасаңар болот. Мына биринчи сабактан баштап, биринчи видео, анан экинчи, үчүнчү болуп жүрүп отурат. Эгер ушулардын баарысын көрүп чыксаңар, ислам жөнүндө кенен маалымат алып, исламдын чыныгы жүзүн көрө аласыңар.